Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш-аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ Кайгул программасы. Студияда мен Каныбек Асанкариев, саламатсыздарбы? Кайрымдуулук кору аталган жайга тартип сакчылар түн жамынып кирип келип, жарым миллион сомго чукул каражатты чыгарып кетишти. Бул аракеттер болжол менен мындан бир күн мурда түшкөн арыздын негизинде орун алганын айтышат. Окуяга биздин кабарчылар дагы күбө болуп калышты. Именно ночью почему-то они приехали. Диана? Да. Эти ребята, да, приехали? Силер кайсы милициядан болосуңар? Ичинде. Иә. Силер кимсиңер? Иә. Силер кимсиңер? Иә. Колуңузду мага тийгизбей алыңыз. Сиз кимсиз? Аксадан келдим. Иә. Кирбейсиз ичине, кирбейсиңер. Жок, сиз кимсиз? Ол. Силер кимсиз? Иә. Сотрудник болобуз. Жок, көрсөтүп коюңуздар, тааныштырып өзүңөрдү. Өчүрүп койсоң муну көргөзөлү. Өзүңөр тааныштырып койгула. Байке бет тартпас. Бетти тартабыз, баарын эле тартабыз. Жок, силер эмненин негизинде келип атасыздар? Удостоверение көрсөтүп турсуңар, ошолорду тактайлы деп келдик да. Кимге? Сизге? Жок, удостоверение өзүңөр тааныштырып атасыз. Эч кандай постановление суда жок экен. Жок, бар болсо ошолорду көрсөтүп коюңуздар. Хорошо, азыр чыгат. Анан тергөөчү сурайт. Неге? Тергөөчү болот. Жок, мени киргизбеш үчүн сиз өзүңүздү биринчи тааныштырыңыз мага. Эмне негизинде киргизбей атасыз? Азыр мага кереги жок, макулбу? Сиз пока өзүңүздүн удостоверениеңизди мага көрсөтмөйүнчө сиз мага эч ким эмессиз. Макулбу? Жок, сиз мага тоскоолдук кылып атасыз. А тергөөчү Сиз мага тоскоолдук кылып атасыз. Көп сүйлөбөй мага тоскоолдук кылбай өзүңүздү тааныштырып коюңуз. Анан сүйлөшөлү, макулбу? Хорошо. Тааныштырыңыз. Азыр мага кереги жок. Мага прямо азыр керек. Эле айтыңыз, эшти ачып, азыр кирип сурап чыгыңыз. Болду. Эмнеге силер сурап жатсыздар? Сиз кимсиз? Сиз кимсиз? Жок, сиз ким? Мен журналистмин. ТВ Кайгул программасы, НТС программасы. Туу кайхы болсо да сурайсыз, тергөөчү киргизет, хорошо? Жок, сен кимсиң мага? Ошону айтчы, сен кимсиң? НТС каналына түн жамынып чуркап келген жүрөктөн жүрөккө аттуу уюмдун мүчөлөрү биздин кайрымдуулук коргоо түн жамынып белгисиздер кирип келишти деп кабарлашкан. Ошол замат аталган дарек боюнча чыгып, мынтип ичкери кирүү аракетин көргөнүбүздө алгач өздөрүн ким экенин айткысы келбеген. Андан соң милициябыз деп бирок форма кийбеген жана кызматтык күбөлүгүн көрсөтпөгөндөргө туш болдук. Түртпөңүз. Мен дагы бир жолу айтып атам. Тияка кирейин. Колуңузду мага тегизбей айтыңызчы. Менин атым эмне кыласың өзүңдү тааныштырбагандан кийин? Анда кирген болбойт, хорошо? Эмнеге болбойт? Ошо Көрсөткүлө удостоверение. Эмненин негизинде болбойт? Ошого болбойт. Эмненин негизинде? Сен Сен кимсиң? кайсы негизде келдиң? Айтчы ошону. Сен кимсиң вообще? Мен камерамен. Мен уголовный Мен жакта журналист журналистмин. Ошону көрсөтүп коесуң мага. Көргөзгөндөн турап чыгат. Иә. Баарына эмес, мен бул жакта мыйзам негизинде келип атып, өчүрбөй мени башкарбай эле уктуңбу? Уккан жокмун. Өзүңөр тааныштырмайынча силер мага эч кимсиңер да? Эч кимсиң. Понимаешь? Азыр айтсың. Ооба, эч кимсиң. Акырын тартпачы бак. Сен да бетке такабай эле кой анда. Акырын сүйлөчү. Колуң муну азайтып сүйлөчү. Кыйын болбочу мага, макулбу? Кыйын болбочу? Сен кимсиң вообще? Кыйын болбой эле кетип калчы. Болду. Хорошо. Колду тартсаң макулбу? Эч ким кармаган жоксуң, эч ким кармаган Эч ким кармаган жокпу, Нурис? Биз мынтип формасы жок милиция имиштери менен алышкыча мекеменин ичинен да кыйкырык өкүрүктөр угула баштады. Албетте ошол замат формасы жок кишилер кире беришти курчап алышты. Ичиндеги уюм мүчөлөрү терезелеринен дагы чыга албай жатышканы көрүнүп жатты. Молодец. Азиз, тарчы кир. Тарчы. Кыйкырып атат аябакта. Кыйкырып атат. Силер мага балким өлтүрүп атасыз. Биздин эксперт өзү. Жап, ну-ка, жап. Так. А вы можете рассказать, что там происходит? Пожалуйста, я больная, меня не могут. Жок, эмне болду? Айтып бересизби? Бизди камакка алып чыгарбай атат милициялар, биздин люди. Жок, кимдер экен алар? Милициялар Свердловский. Эме удостоверениясын көрсөтүштүбү? Көрсөттү, аттарын айтпайсыз, бизди көчөгө чыгарбай атат. Эмненин негизинде чыгарбай атат? Билбейм, айтпай атышат. Мен оорумун, жүрөгүм ооруйт менин. Эмне иштерде болуп атат? Ошону айтып берип коесузбу? Билбейм, мен бергенмин, айла келгенмин, билбеймин. Ой берсинчи мени сыртка, мен оорумун менин деген. Чыгарбай атышат бизди сыртка, туалетке да киргизбей атышат. Терезеге чыгып алып, жардам сурагандарды көрүп, кайра эшиктин оозун көздөй бардык. Анда да жыйынтык чыкпай, формасы жок кызматтык күбөлүгүн көрсөтпөгөндөр тоскоолдук кылып туруп алышты. Бирок ичинде тергөө амалдары жүрүп жатат экенин айтып, тынчытуу аракетин көрүштү. Ичиндегилер менен кайрадан терезе аркылуу гана баарлаш мүмкүн болду. Они все изъяли у нас.
все собрали и ничего не дают. Даже нам не говорят, что делать нам дальше. Сколько человек пришли, они представились, кто они такие? Они представили, что они следователь, женщина, девушка молодая, и их сотрудники. Удостоверение показывают? Один человек вот так показал, и все, мы не поняли, кто они такие. Сейчас вас не выпускают? Не выпускают. Сейчас они трое-четверо стоят около двери, двое стоят около бухгалтерии, один внутри. И вот сейчас наших бабушек избили, тевелеп, жерге жатып, и не выпускает. И мы хотели вас запустить, чтобы вы вот это все зафиксировали. Извините, а вот у вас проводят обыск, да, сейчас? Обыск все провели. Постановление суда... вот, что-то Мы такое ничего не показывали? знаем. Мы там ничего не знаем. Вам что-нибудь показывали, какие-нибудь документы, бумаги? Кроме удостоверения. Нам ничего не показали. Нас сразу сказали сперва, выйдите все на улицу и все. Но вы же не на улице. Зачем? Ичинде камалып отургандар, бул имаратты ичи тышынан курчап алгандар Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери экенин айтканда гана ишенгендей болдук. Бирок ичкери кире албагандыктан эмне болуп жатканына күбө боло албадык. Болгону айрым бул уюмдун кызматкерлерине тез жардам чакыртылганын көрдүк. Нам на помощь. Знать по поводу, если якобы какое-то вымогательство со стороны некого Да, кто-то подал на нас заявление. Журналисты, здесь творится полный беспредел. Это Свердловское наш человек. РОВД заинтересованное лицо. Мындай кыйкыр өкрүктөрдүн арасынан маалымат алуу кыйынга жатканы менен жалпы окуяга түшүнүк пайда болгонсуду. Улан аттуу жаран жана анын энеси тарабынан түшкөн арыздын негизинде келип тинтүү иштерин жүргүзүп жатышкан экен. Эң кызыгы аталган фонддун президентимин деген Зульфия Айыпова менен терезе аркылуу сүйлөшкөндө ошол эле арыз ээси Улан аттуу жаран бул фонддон ири суммадагы акчаны доолап жатат, коркутуулар болуп жатат деп бул окуядан 3 күн мурда тактаганда 27 октябрь күнү Зульфия шаардык ички иштер башкармалыгына кайрылган экен. Мындан көп өтпөй Улан аттуу жаран энеси менен кошо келип, акча алып кеткен соң милиция тарабынан кармалып, ошол эле Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилген. Казакпаева забрала все деньги с компании полностью. Улан совершал рекетирство, вымогал наши деньги. Он приходил, угрожал нам, угрожал моей семье, о том, что мои дети, он знает, в какой школе они учатся, где я живу на самом деле. Он сказал, что выкрадет моих детей, и если я не поставлю ему 22 миллиона 100 тысяч сомов, то мои дети погибнут и их не найдут. На что я ему ответила: ты денег не получишь. Мы попытались разрядить с ним ситуацию. Вчера они забрали всю сумму денег полностью. У нас есть все видеозаписи. Милиция пытается у нас их изъять как доказательство. Следователь ведет себя очень грубо. Не дает никакие показания. Говорит, пойдешь за решетку. Но они не подпускают. Вот наших всех бабушек они сейчас избивали вот здесь. Закрывали их. Они на полу валяются. Вы можете пофамильно назвать их? Улан, мы его фамилию не знаем. Его мама Казакпаева Аклай. Его тетя Осмонова Гульниса. С ними в сговоре. Он утверждает, что он работал в правоохранительных органах. Он там не работал никогда. Он бывший рэкет, оказывается, и бандит. Октябрдын 27 кечинде ошо улан такыр эле бизде акчаны алгандан кийин шашпай тур көрсөтөм дегенден өзүн коргоп УВДга барып арыз жазган ушулардын үстүндө. Ал арызды Каяка алып жазган? УВД, ГУВД неме Ибраимова Токтогуладагы шаардын ички иштер башкармалыгына жазган. Заявленияны Кадыр уулу Аскат принимать эткен. Кийин ал заявление биздин билимибизде 29-нда кечинде келип ошо уландар келип ызычуу салганда аны алып кетишти, уланды Свердловский РОВДга. Ошол моментте дежурствода турбаган адам Абыкеев Кубан деген мурун ошо Зульфиянын ишин алып жүргөн экен. Мурда ушундай эле иш болгон экен, ошол алып кеткен экен да биз барганча аны кое берип жиберишти. Анан биз уже коллектив боюнча мүчөлөр болуп арыз жаздык. Именно ошолордун үстүнө кийин уже Свердловский РОВДнан баш тартуудан ГУВДга жаздык. Ошондой болуп калды. Улан деген кишинин фамилиясын билбейсиз, Фамилиясын Ладно, эсиңизде жок болсо. Казакпаеванын баласы да 3 жыл. Ошол уланды кармап келгенде эмне себеп менен коюптур? Сураган киши болдубу? Өйдө жактан звонок болду деп айтышты. Ким мындай тагыраак айтып бересизби? Ким айтканын билбейм, бирок именно Абыкеев Улан Кубан деген бар болчу. Биз болсо именно ошого как раз ошол моментте Свердловский РОВД болду. Мен өзүм жолугуп, мен анан Зульфия болуп бардык, жолуктук. Эмнеге кой берип атасыңар десек, эми айта албайм, Кубан айтты, звонок болду, кой бердик деди да.
Уландын бул уюмга келип акча алып жатканын тасмага түшүргөндөр дагы болуптур. Ал гана эмес, өзү дагы тартыптыр. Айтымдарында бул фамилиясы белгисиз уландын энеси 600 миңдей каражат салып, кайра ошону алып кеткен. Бирок ага кошумча тонналаган азык түлүктөрдү көтөрө кеткенин айтышат. Кантсе да үстүнөн арыз жазылганына карабастан, милиция тарабынан кармалып, кайра ошол эле күнү кое берилген. Ал гана эмес, улан кайра арыз менен ошол эле күнү кайрылып, эртеси эле мынтип ошол эле тартип сакчылар бул имаратты ичиндегилерди кошо келип басышкан. Biz zakon türünde kullanıyoruz. Biz nizam çelinde, nizam Иши кылып болжол менен 2 сааттай ичинде жүрүп Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү Кундуз Кендирбаева бир топ кызматкерлери менен ызы-чуу болуп отуруп, бир канча коробкаларды чыгарып кетишти. Бул коробкалардын арасында бир гана кылмыш ишине тиешелүү далилдер эмес, башка дагы ошол эле ичинде камалып жүргөн айрым кызматкерлердин жеке буюмдары дагы бар экенин бүгүн айтышууда. Ошол ячейкалардын ичинде менин корейский косметикам бар болчу, 2 штук 5 миңден 5 миң 10 миң. Анан Айна деген келиндин демеси европейский косметикасы бар болчу, ал айтат 380 евро турат депчи. Ошолор бар болчу. Ал хранение коюп койгон да, себеби аяка ачыкчыкка жабылат деп, тияк бияка неме көтөргөндө неме кылып ошол жака коюп койгонбуз. Андан тышкары духи-мухи личный вещи кошо өзүбүздүн буюмдарыбыз кошо кетип калды да. Аларды алып кетиптир, түшүндүргөн жокпу эч ким? Ким алып кетти? Так айта аласызбы? Кендирбаева Кундуз, ошонун следователь ошо болгон менен ошол жакта операцияны башкарган ошол болду да. Ошонун немеси менен указание менен алып кетти да, болбосо өйдө жактан айтпаса ким алмак эле аны. Же тергөөчү аял киши болуп кызыгып кеттиби, же ошол косметикалар чындап эле ишке байланышы барбы? Биз билбейбиз. Эмнеге билбейбиз? Кийин айтып беребиз. Ал эми азыр ошол түнү болгон окуяга кайрылып келсек, Зульфия Майипова аттуу бул уюмдун жетекчисин жана бир канча кызматкерлерин кошуп, бул күнү Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына алып кетишти. Биз болсо ичкери, алар кеткен соң гана кире алдык. Вот. Копии. Копии, свидетельства. Да. Сейчас. Юридического лица, вроде бы. Это оригиналы мы здесь не оставляем, а остальные все документы полностью у нас все на законном основании. Өзүн милиция кызматкеримин дегендердин бири бул уюмда эч кандай лицензия документи жок иштечү деп бизге шыбырагандай болду эле. Андыктан баары кеткен соң гана ичкери кирүү мүмкүн болгондуктан айрым документтерин сурап, алардын көчүрмөлөрүнө күбө болдук. Толугу менен чачылган кеңседен шаар башчыларынан дагы алынган ыраазычылык каттарын да көрө алдык. Же бул каттарды Бишкек мэриясы адашып берип алган, же бул уюмдун мыйзамдуулугуна ишенип берген чыгар. Вот. Копии. Копии, свидетельства. Да. Бул окуянын кызыктуу жагдайлары булар менен да чектелген жок. Фонддун мүчөлөрүнүн айтымында эртеси кеңсесине дагы кире албай калышкан. Анткени ачкычы бар бул уюм мүчөсү имаратты бекитип кеткен соң эртеси тартип сакчылар келип кожоюну жок имаратка мөөр басып кетишкен. Ошол түнү биз ачкыч таппай калдык. Ачкыч деген тартмада эле турчу эле.
Ачкыч таппай калып, дарбазаны жабалы десек, биздики баягы частный сектор болгондон кийин дарбазаны жабалы деп эле ачкыч таппай калдык, постоянно тартмада турчу эле. Анан ошонун азабынан ким айына калып калган, таң атканчачы, эми бирөө калыш керек болчу да. Ачык таштаган болбойт, себеби складда болсо 3,5 тонна продукты бар болчу. Анан эртеси күнү ал ачкычты дагы бир запасной ачкыч немеде бар болчу экен, райэжеде ошол хозяин менен договор кылган. Ошонун ачкычы менен жаап, немеге файнежеге берди, кечинде мен алдым. Аякка ошойдон эч ким жологон жок. Эртеси күнү эле баягы укпай калган адамдар келет да. Келсе эле эшиңерде ак кагаз чапталып турат дегенде эле опечатка кылган экен, бирок эч кимди чакырып, обычно опечатывать эткенде свидетельдер болуш керек. Эч кимди чакырып, эчтеке неме кылышкан жок, уже жабык болуп, азыр биз лишний раз аякка жологондон да коркуп атабыз. Ачкыч азыркы учурда да менде. Бир ачкыч Свердловскийде, бир ачкыч менде турат азыр. Эми жоопсуз калган суроолорубуз туурасында айтсак, косметиканы кошо көтөрүп кеткен тергөөчү жана бул окуядан бир канча күн мурда жазылган арыздын негизинде кармалган улан аттуу жаран Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынан жылуу жумшак үйүнө узатылып, ал гана эмес, анын эртеси күнү эле ошол эле уландын арыздын негизинде бул кеңсени басып, болжол менен 1,5 миллиондой каражатын кошуп көтөрүп кеткен түшүнүксүз жагдайларды түшүндүрүүгө Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматына кайрылып жоопсуз отурабыз. Жазган каттарыбызды окуса да окумаксан болгон коомчулук менен байланыш түзө турган милиция кызматкерлери азыр дагы билмексен болуп бул эфирди карап отурушса керек. Айтсак, Зульфия Майипова 5 октябрь күнү убактылуу камакка да алыныптыр. Унаасын урдатып, жарым айдан бери дайынын таппай жаткан жаран. Бул кылмыш иши видео тасмаларга түшүп калса да, бүгүнкү күнгө чейин Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы шектүүлөрдүн өздүгүн тактай алышпайт. Окуянын чоо жайын биздин сюжетте. Бул окуя Борбор калабыздын чет жагында орун алган. Тасмада көрсөтүлүп турган эки шектүү тегерек четтеги унааларды улам карап отуруп, Volkswagen Golf үлгүсүндөгү унааны урдап кетишкен. Чогуу келатып, бири мынтип телефон менен сүйлөшмүш болуп, эки жагын карап, экинчиси унаанын эшигин ачып, от алдырып айдап кетет. Кызыгы телефон кармаганы ордунда калып, кийин башка көчөгө түшүп, изин сутканын айтышат. Эки бала келип, бирөө мени карап туруптур. А экинчиси машинаны жүргүзүп, объезднойду көздөй айдап кеткен да. 102-ге чалдым. Милициялар келди. Камералардын баарын жанагы чипи бирдекесине жастырып кетишкен. Ошо менен 15 күн болду, жылыш жок. Потому что балдар уже көрүнүп турат. Явно факт машинага жүргүзүп алып кеткенине чейин көрүнүп тур. Каяк тарапка экөө келатканына чейин көрүнүп турат. 15 күн болду. Анан мен табылабы деп уже 15 күндөн бери таза эле на запчас кетип калды деп эле убайым тартып атам да. Милицияга жардам сурап кайрылып, бирок жыйынтык чыгара албай келген. Учурда үй бүлөлүк Кереше булагы болгон унаанын ээси айласыдан массалык маалымат каражаттарына кайрылууда. Андыктан бул сүрөттөгү шектүүлөрдү таанып билгендер болсо жана унааны көргөндөр болсо Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына же биздин редакциябызга кайрылсаңыздар болот. Кезек издөө салабыз рубрикасында. Ленин райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан 1958 жылы туулган Рыспаев Байболот Аширович изделүүдө. Бишкек шаарынын тургуну 2 октябрь күнү Ак өргө жаңы конушундагы үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайтып келген эмес. Өзгөчө белгилери: мурду кырдуу, бою 168 сантиметр, арыкчырай келет. Көрүп билгендер болсо 0312 35 26 05 0703 40 16 00 номерлары аркылуу байланышка чыгууңуздарды өтүнөбүз.
1 май райондук ички иштер башкармалыгы Жээнтаев Азем Болотбековичке издөө салат. Бишкек шаарынын тургуну 21 август күнү Алтын Казак жаңы конушундагы үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайтып келген эмес. Өзгөчө белгилери: бою 170-175 см, чачы кара жана сол бутунан аксап басат. Жээнтаев Аземди көрүп билгендер болсо 0507 54 55 65 номерлар аркылуу байланышка чыгууңуздарды өтүнөбүз. Эскерте кетсең, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу бардык фото, видео материалдарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.